саламатсызбы Танар мырза? Саламатчылык. Биринчиден бүгүн сиздин бизге келип интервью бератканыңызга ыраазычылык билдирип кетейин. Экинчи сурооңуз көтөрүлүп, алгачкы суроомдун жолусунда 120 кой менен теке темасы сиздин чыгармачылыгыңызды, өзүңүздү кандайдыр бир дагы бир жогорку деңгээлге көтөрүп койду десек болот да, чыгармачылык жолуңуздагы. Анан ошондон бери ушул теманы утурлай өлкөдөгү болуп жаткан саясий кырдаалга жараша улам саясаттан сатираны ойноп чыгарып келе жатасыздар да. Анан мунун залакасы тийген жокпу? Сурайын дегеним кысым болбой элеби? Рахмат, жакшы болду. Негизинен акыркы күндөрү ушул суроо көбүрөөк берилчү болуп калды. Бул сатира менин чыгармачылык дүйнөмдө канчалык немеге көтөрдү же болбосо кандай дагы бирөөнүн деңгээлине бир түшүрдү мен айта албайм. Аны көпчүлөр билет, кимдир бирөөлөргө жакпаган учуру да болду мунун. Эми ушу жөн эле койбой эми дегендер болду. Кимдир бирөө айтка катырыпсың, жакшы сатира болуптур дегендер болду. Ошол эле биздин бийлик төбөлдөрүнөн, бийлик бутагында отургандан жана эмне өзүн алат, көргөзүн алат болуп өзүнө алып келип мага менен ал эле бул эле деп сүйлөшкөндөр болду. Кимдир бирөөлөр сатираны мына ушундай болуш керек, сатира жакшы болуптур деп жакшы баа бергендер болду. Эми алардын арасынан ал сатирага туура баа бергендер көп эле болду. Кимдир бирөөлөр жанагы мен айтпайм, ким өзүн алат, көргөзүн алат дегендерден ушу сатиралык деңгээли бир аз сатирага немеси түшүнүгү көп жетишпегендер таарынышты. Сен келип биз айтыпсың, анан мынтип айтыпсың деп. Бул тууралуу жогорку кеңеште ошо мурунку созувда отургандарда сөз болуптур. Тынар менен Борончуну сотко берели, андай мындай деп. Анан мен бирөөсүнө айткам, мейли берсин. Эгер мен ошол жерде парламент тууралуу же болбосо кандайдыр бир адамдын жеке атын атаган аты ысыгым болсо, башка болсо, ал жерде чабан менен журналисттин ортосунда болгон маек. Ал сатира. Тамчыл сыңар эле, мисалы үчүн тамчыл деле ошону немеге салыштырбай эле, ушул сыңар эле, бул сатира. Аны ким өзүнө туура кабыл алып аткан болсо, анда өзү туура чечим чыгарып алсын. Жок, кимдир бирөө сатиранын көз карашы менен карап аткан болсо, анда жамбаш жаап каткырып кое берсе, бали деп кала беребиз. Анан үйгө чейин келип, андай мындай деп чакырган учурлар болгон. Телефондорду засекреченный кылып алып, кокуй балаңы урдап кетебиз, анан кызыңы урдап кетебиз деген учурлар болгон. Чалабычы ошол нерсени көргөзсү дагы мага чекесин. Анан мен эч кимге кабар деле берген жокмун. Себеби мен билем аны ким кылып атканын, аны издеген мен деле чыкпайт. Анан мен өздөрү менен өздөрүнүн деңгээлинде ошол нерсеге ким аралашып аткан болсо ошол деңгээлде сүйлөшүп алгам. Анан биз мындай кокуй тиги каралар дүйнөсүнөн чалып атабыз деп деген звоноктор болду. Анан мен аларга айткам, мен билем, алар мен менен антип сүйлөшпөйт. Мен алардын баары менен салам түз болуп учурашып, салам түз болуп жүргөн. Кимиси кандай жүргөн болсо, мага жанагындай преступниктер деп коебу, же болбосо мындай көчөдөгүлөр деп коебу, спортсмендер деп коебу, же көргөн мен баардыгы менен эле бирдей, баарын тоюнда кызмат кылып жүрөм. Мен ал нерсени кимден, каяктан болуп атканын мен билем. Сен антип мага чалбай эле кой. Эгер мейли келип сүйлөшкүң келген болсо, сен чакыр, мен палан жерге ошо айткан жериңе барайын, мейли. Саясаттан кайра эле ошол сиздин сатираңызга келели. Ошол 120 кой менен теке тууралуу сатираңыз сиздердин тамашаңыздар 31 августта өткөн жылдын Ала тоо аянтында чейин жетип жогорку деңгээлде айтылып кетти да. Муну баягы ошол сатиранын автору, 120 койдун автору катары кандай кабылдадыңыздар? Бул ошондой деңгээлге чейин жетилип, ошондой биздин өлкөнүн ошондой чоң мааракесинде ошондой жерде айтылганына бул бизге чоң бир нерсе болду, бир демек биз жана калк айтса калп айтпайт дегендей, демек биз туура нерсени айткан экенбиз деген, бул бизге жакшы бир неме гана берди. Башка элдер үчүн кандай болду, бирок аны элдер ар түрдүү сындап жүрүшөт. Биз эми сындай турган убагында сындап айтып койгонбуз. Ар кимдин өзүнүн деңгээлине жараша сын айтабыз.
ал нерсенин ал жерде кайталанышы биз үчүн бир чоң бир башкача нерсе болду. Демек биз ошондой деңгээлдеги сатираны жазып ойногон экенбиз да. Бир да мамлекеттин мындай жетекчилери, куудулдары ойногон нерсени мисал кылып эч ким айта элек болчу. Мен билгенден. Биринчи жолу көрдүңүз. Биринчи жолу. Ошол сатира дагы элечи. Ошол сатиранын автору ким? Кандай болуп чыкты эле ушул? Ким айтты эле? Бирөө жарым айтты деп угуп жүрөбүз ошол. Бул сатиранын негизи автору Рахман Разыков деген менин агайым менен өзүм менден чоң улуу менин бир тууган агам бар. Жалалда Кубаныч Курбаналиев деген менин өз агам болот. Ушул экөөнүн ортосунан келип жаралган сатира. Неги ошол эки кишинин эмесине таандык. Тиги байкем идеяны айтып анан бул ушундай кылып Рахман байке жазып, ошонун негизинде келип пайда болгон сатира. Танар байке, менден жакшы билсеңиз керек бул нерсени. Кыргызстарда, деги эле кыргыздарда эзелдерден эле куудулдар, ошол учурдун куудулдары, бийлерди, манаттарды, байларды бир каймана түрдө тамашалап, туурап, кайбыр учурда сөздүн ичине сөз катып, сындап айтып келишкен эмеспи? Дегеним саясий сатира бүгүн эле чыга калган жок да. Анан бирок анын деңгээли азыр бүгүнкү күндөгү сатиранын деңгээли кандай? Өтө эле баягы начарлап кеткен жокпу, пасттыкка түшүп кеткен жокпу, же саясатташып кеткен жокпу деген ойду сурагым келип атат да сизден. Мындай да, азыркы сурооңузга мындай жооп берем, Нурмухамед. Сатиранын деңгээли ушундай түшүп кеткен жокпу деп атпайсызбы? Башкалар ойногон сатиранын деңгээли кандай экенин билбейм, алар ар ким өзүнүн ойногон сатирасын өздөрү жооп берет. Мен ойногон сатирамдын деңгээлин сиз азыр буга чейин айтып өттүңүз. Ошол жерде биздин өкмөт башчылары ошол нерсе менен сынга алып отурат деп. Демек, биз ойногон сатиралардын деңгээли азыркы учурдун талабына жооп берген сатиралар. Демек, азыр сатиранын деңгээли аябай көтөрүлгөндөгү учур. Саясатташып кетти деп атпайсызбы? Азыр ал нерсени биздин саясатчылар өздөрү кылды. Элдин баары саясатташып кетти. Биз эч качан бийликтин же болбосо эч качан оппозициянын куралы болгон эмеспиз. Болбойбуз дагы. Алга болгонго да мүмкүн болбойт. Ал мүмкүн эмес андай болгонго. Жогорудагы суроону эмнеден улам берип калдым, Танар байке. Мындай болду да. Башка өлкөлөрдө айтпаганда эле, кошуна Казакстан менен Өзбекстанда сатиранын жанры башкачараак өңүттөн берилет да. Туура эми аларда баягы саясий сатира ойногонго тыюу салып, катуу кысым болуп атса керек. Бирок куудулдардын интеллекти, билим деңгээли, дүйнө таанымы кененирээктей таасир калтырат да. Маселен, жанагы казактардын Турсунбек Кабатов деген куудулун угуп жүрсөңүз керек. Эл ичиндеги терс көрүнүштөрдү эле айтып, калк арасында болуп жаткан окуяларды эле айтып, баягы жөнөкөй жарандардын турмуштан эле сатиралуу ойнойт, ушунчалык элге жеткиликтүү болот да. Анан ушуга бизде да ушундай болсо болобу? Ошондой болсо болот эгер биздин өлкө ошолордун өлкөсүндөй болуп жашаса. Биздин мамлекеттин саясаты ошолордой болсо. Мына мен жакында Самаркандка барып келдим. Самарканд эмне деген шаар? Мына коңшулаш Алматыга барып келип атасыңар. Астана биз менен эле чогуу эгемен алган ушулар. Эмне деген кандай мамлекет болуп өнүгүп кетти? Демек, биздин элге саясат кызыктуу, сиздер ошон үчүн саясат ойноп атасыздар деген. Ошону айтып атпаймынбы? Биз элди саясатка биз куудулдар, биз тарткан жокпуз. Элди саясатка биздин саясатчылар өздөрү тартып атат. Өздөрү саясатчы кылып атат элди. Шайлоо сайын барып алып, уруу коктогорот кылып бөлүп алып, ар ким өзүнүн саясатын жүргүзүп, тигилердики мындай, биздики мындай, биздики мындайбыз деп саясатчылар өздөрү элди саясатка буруп салды. Сатира коомдун жашоонун агымы менен кетчү нерсе бул. Мына саясатчыларга караганда мен эл аралап жүрөм деп атпайсызбы? Кудайыма шүгүр. Муну мен кайсы саясатчы болбосун бетине да айтам. Туура, аны көргөндөр айтар, көргөндөр билер. Анан сурайын деген мен болуп атат да, Танар байке. Кандай азыр элдин жашоосу, элдин арасындагы сөз, элдин арасындагы баягы чоңдорго болгон кимисинки туура деп атат бүгүнкү күндө. Элдин арасында элдин үнү менен сүйлөп көрүңүзчү. Элдин үнү менен айтайынбы? Эл мамлекеттен эч да көмөт кылган жок. Эл эч кимисине ишенбей калды.
деги эле окушу ушулар бизди минтибесе ушунта ушул мындай кылат деген бир билбейм 100 адамдан бирөө болушу мүмкүн, болбосо жок. Эл ушул эл айтат, булар ушу бир бүтүмгө келип алып эле башы бир ийип дейт. Бардыгы чогулуп бир баш бүтүмгө келип алып, кучуручу болуп, кыйкырык болуп, элди курал кылып анан бирине бири салып берип отурбай эле чогулуп сүйлөшүп алып чечим ишти алып бара беришпейби? Элдин айткан ою эле ошол. Эч ким үмүт кылган жок. Мына мисалы үчүн мен деле үмүт кылбайм мисалы. Жана жогоруда бир фамилияны атап кеттиңиз. Рамкадан чыкпай жүргүлө дегенде саясатчылар болду да, туура рамкада жүрбөйсүңөрбү дегендей сөздөрдү айтышып. Азырда ошолор болот атабы? Ошолорду жеңдик деп ойлойсуздарбы же кандай болду? Алардын аралашпаганын бизге алардын өздөрүнүн адамдары эле жеткирип коет. Алар жок, мен ишим жок, мен аралашкан жокмун деп кое турушпайбы? Акырын кылгылыкты кылып коюпчу. Анан ошол эле тегеректегилер, бир келсең деп чакырып алып, тиги баланча менен мындай болдуңар беле, муну менен мындай алдыңар беле. Амуну силерге залды бергизбей, ызы чуу кылып, ар кимге жаманаттык кылып аткан силер да ошол баланча эле. Силерге айтпаса бизге айтат экен, акырын чакырып алып деген нерселер болуп эле да. Ошондон эле тегерегинде. А биз андай адамдар менен күрөшпөйбүз дагы. Күрөшпөйбүз, биздин кыла турган жумушубуз башка. Ушулар байке баягы биздин маегибиз да соңуна чыгып баратат. Анан ушу маектин соңунда бир кечке эле саясат ал бул деп кейип кеп отура бербей, позитивдүү маанайда бүтүрсөк да, ошол сиздин бир жакшы сатираңызданбы, күлкүлүү окуяларыңыздан бирди угалы, анан жыйынтыктайлы. Жакшы болот. Азыр эми кырдаалга жараша, мен азыр айтып атпадымбы, ар бир коомдун эмесине талабына ылайык, коомдун агымына ылайык сатира болот депчи. Мен как раз ошол бизде өлкөдө болуп аткан нерсеге туура келе турган бир нерсе, кызыктуу окуя эсиме келип калды. Бир айтты да бирөөгө, сен палан жерге начальник болот экенсиң. Ким айтты депти. Катындар айтып атты, койчу деп. Начальник болуп калды. Анан бир күн келип айтты, сен жакын хаким болот экенсиң. Койчу, ким айтты? Катындар айтты. Хаким болуп калды. Bir gün gelin ayıp, sen yakında gubernatör olarak kim ayıttı? Katınlar ayıttı. Gubernatör olup kalmış. Anam bir gün bağa gelip ayıp, sen bir günü kamalatı kesin deyip durdu. Kim ayıttı? Katınlara, sen katınlarım yoktu deyip durdu. Ya gubernatör oldu. Göt böyle kamalıp kalıp dur. Kamalıp kalanan keyin girip, kamalandan kavralıp koyunda verdi. Kantasın, den soluğunda kıynalып айтасың, sen den soluğum ne kılasın, kıynalgan ne kılasın. Kadınlar ne de toşan aytı deytim, şansın ara.